Конституция боюнча элдер мындай үйлөнгөндө жоксо үй-бүлөдөгүлөр ар кандай санда төрөлөт, анан бири-бири менен кантип совместимость деген мындай бири-бирине ылайык келген, куп келген не бар, куп келбейт деп эсептесе болобу же баары бирдей келе береби? Жанат Кожомжаров айтат, совместимость бергенге акыбыз жок. Анткени ал мындай да, сен кимсиң деген. Аны бир гана жараткан билет. Нике кайып. Бирок ошол эле учурда сандарга келгенде жумшак катуу сандар экиге бөлүнөт. Жумшак жана катуу сан. Биз эгерде турмуш кура турган болсок, жумшак менен катууну айкалыштырып көрүшүбүз керек. Анткени ал экөө бирге бул зат. Ал сулуу жигит экен, сулуу кыз экен эмес, же атасы бай, энеси мындай деген эмес. Ал катуу жана жумшак сандар. Алар турмуш курушат. Ооба, баары жакшы, бирок ал жакта да бөлүнүү болот да. Түбөлүгү кандай, эртеңки күнү кандай алып кетет. Ал кандай болот? Мисалы, эң күчтүү эркектин жанына эң күчтүү айым келет. Анан эки күчтүнүн ортосунда кандай болушу мүмкүн? Билим гана буларды жумшарта алат. Эгер билими жок болсо, кечирип коюңуз, эртең эки жолго түшкөн болот да. Ошондо муну жеке консультацияда карап бере алабыз да. А так аябай кызыктуу бул тема. Анткени бүгүнкү күндө эң эле маанилүү дагы көйгөй дагы ошо мамиледе экен да, турмуш курууда экен. Турмуш курууда бири-бириңди тандоо өтө кыйын экен. Анткени бүгүн ооба сыртынан көрүп алабыз, ички дүйнөсүндөгү ички ой жүгүртүүсүн билбегендиктен экен да. Ал болсо кандай үй бүлөдө тарбияланды, ким тарбиялады? Ошондон да көз караштан дагы кетет экен да, салт санаасына кирип кетет. Бирок баары бир катуу жумшакты караш керек экен. Сандардагы жетелеген сандар бар, жетеленген сандар бар да. Ушуга карайбыз. Бул өтө маанилүү. Мындай күчтүү сапаттарын, аз сапаттарын билип ошого жараша, плюс да экен, минус да экен билип ошого жараша мындай үй бүлөнү сактап калып, же үй бүлөнү алдыга жылдыруу жолдору бар да, э? Бар. Анткени консультациянын учуруна келгенде кандай кылат? Кайсы деңгээлде турат? Ушул үй бүлө кайсы этапта же болбосо кайсы деңгээлде турат? Биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Бизде берилет платформа. Платформа бар, иерархия бар. Үчкө бөлүп туруп карап туруп эле консультациянын учурунда сүйлөшүп атканда эле сөздөн карайсың. Сенин ордуң каякта? Анткени биз каяк бузулат? Эркектин орду менен аялдын орду алмашып калган учурда. Муну жашоодо билбейбиз, көрбөйбүз деле да. Сөздөн эле кармосун. Биз сырттан жакшы көрүнө беребиз, жалтырап, бирок сөздүн учурунда маселени чечерде келгенде орду алмашып калганын көрөсүң да. Ошонун ордун акырын өзүнө алып келебиз. Кантип алып келесиң? Кантип алып келишиң мүмкүн? Өзүңдүн салт наркыңа алып келесиң. Бизде 9 компетенция деп берилет, 9. Ошо 9 компетенцияга мынтип салып келгенде анан өзүнүн ордуна чыгып калат. Ошондо түшүнүк келет. Консультациянын учурунда жуптар аял күйөөсү экөө эр шаркка келип консультация алган абдан жакшы түшүнүк болот. Ошондо бири-биринин мындай үчүн күчтүү сапаттарын билип, бири-бирине мындай эмеге баруу, мындай компромисске баруу жолдорун тапсырат экен да. Бар. Анткени бул жерде биз мынтип айтып атпайбызбы, ой жүгүртүү, мышление депчи. Анын каалоосу, анан анын морали бар да. Ошону эле түшүндүрүп коесуң. Ал анын точкалары эле. Точкаларын айтып берсең, могу точканы баспа, бул точканы бас. Бул точканы бассаң, анан бул точка болот дегенди көрсөтүп бересиң да. Сандын негизинде коюп берген, мисалдап чыгарып бергенде аябай жеңил түшүнүк келет, кабыл алуу болот. Бул кыска аралыкта. 1 ай, 1 жума, 2 жума деген нерсе жок. Бир эле консультацияда түшүнүк келет. Чыныгы өзү каалаган адам болсо да. Туулган күнү, айы, жылы карайбыз. Аты, паспорттагы аты, азыркы учурдагы атын карайбыз, анын санын чыгарабыз, анан азыркы жеке жылын каалайбыз. Бул календарь. Азыркы жылдын энергиясы буга кандай иштеп берип атат. Ушунун негизинде эле жолун көрсөтүп бересиң. Азыр жылың мындай экен, атың мындай ойду берип атат сага, ушул ойду өзгөртүүгө мындай ход кылыш керек, мындай жүрүш жасаш керек дегенди бересиң да. Көпчүлүк учурда кабыл алуу жок, анткени ыраттуулук жок. Жашоонун өзүнүн ыраттуулугу, сөзүнүн ыраттуулугу, тартиби жок. Дененин тартиби, акылдын тартиби деп келет, ыраттуулук, дисциплина жок. Көпчүлүк учурда биз иштешиш үчүн адамды 21 күнгө алабыз. 21 бул 3кө чыгып келет да, 3 жылдык болуп берет. 21 күндө биз мындай ордунан козгогонго сонун мүмкүнчүлүк бар. Дары дармексиз. Дене көнүгүү менен. Денең иштей баштаганда акыл иштей баштайт. Ошондуктан биз
көбүнчө мындай кылам да, бизде бар басып кел дейбиз да. Басып кел, мен күндө басам дейт. Жок, сен дагы мен айткан убакыт менен басып келсең, анан кийин сүйлөшөлү деп туруп, басып келгенде басканда шаймандар иштей берет. Ар бир, мисалы айтканда, ар бир на клеточном уровне ар бир тетигиң иштей баштайт да. Иштей баштаганда эле акыл иштей баштайт. Туура максатка ылайыктуу. Ошон үчүн басабыз, суу ичебиз, баняга барабыз, кычкыл жейбиз. Мисалы туулган күн ай жылында 6 деген сан жок болсо, кычкыл ичебиз. Квашеный капуста, лимон суу, ушуларды кошуп ичебиз. Бул дагы укмуштуудай өзгөртүнөт. Булар бекер эле, колдо бар эле нерселер да, оңой, жеңил нерсе. Бирок көпчүлүк учурда мынтет, болбогон эле бирденке го да ошондо кантип өзгөрү берет депчи. Ушунда эле мен бактылуу болуп кетемби дейт да. Ооба, кичинекей эле рецепт, рекомендация турат, бул жерде плакатта. Алып эле нерсе бар, маанилүү. Ушул эле нерсени жасаш керек. Постоянство керек. Постоянство, бул тартип. Бул ыраттуулук, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Могу плакатта көрүнүп турат. Состояние бизнес деп коет, сенин абалың. Бардык нерсе сенин абалыңдан көз каранда. Азыркы учурдагы сенин абалың кандай? Сүйүнүп жатасыңбы, кайгырып жатасыңбы, же бир нерсени күтүп жатасыңбы? Ушуну эле аныктап алыш керек. Эгер күнөөлүү барбы, бүттү анда. Жылыш жок. Күтүп жатасыңбы? Жылыш жок. Жок, мага азыр керек, мен азыр могу секирем керек десе, анда давай. Кыска жол. Рекомендация берилет, консультация берилет, анын артыкчылыгы, кемчилиги, анан сапатын карап беребиз. Ички жөндөмү менен сырткы жөндөмү бар. Ошону эле ачып берип койгондо адамга жеңилдик болот. Бул сүт-сай илиминин асылдыгы же болбосо керемети ошол жерде да. Кыска жолду бергени. Көп монтип жүрбөйсүң, 5 жылдап, 10 жылдап, 3 жыл убактым кетти деген нерсе жок да. Финансовый жагына карайсың, пожалуйста, ден соолук жагына карайсыңбы? Мына кыска жол. Эл жолсу бир жаңы максаттын үстүндө иштеген жатасың, же бир чыгарма жазган жатасыңбы? Кел. Ооруларга дагы моундай оорулардан сак болушуң керек деп айтып коюш мүмкүнбү? Ооба. Бул ачык эле берилет. Бизде негизги 5 плакат бар. 5 плакаттын бир плакатында ден соолук боюнча айкын эле ар бир сандын, ар бир инсандын өнөкөт оорулары, пайда боло түшкөн оорулары кайсы учурдан берет, же кайсы учурда жок болуп кетет, берилип турат. Плакат ачык эле турат. Көрсө болот да. Мисалы, баары эле бир оору менен оорубайт, ал нерсе жок. Баары эле бир дарыны ичип айыгып калышы мүмкүн эмес. Буякта плакатта ачык жазылып берилип турат да. Ошондой оорулардын алдын ала сактанууга дагы мындай эме экен да. Ооба, ал ойдон, анын ошол турган абалынан. Көпчүлүгү бизге эмне берет? Ойдон берилет да. Оорудагы, жашоодагы, мисалы, тагдыр турмуш жолуңду деле сен оюңдан курасың. Сен оюңа жараша эле кетет баары. И оору дагы ошондой эле. Мисалы, 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөрдө булар да ашказанында. Анткени эң биринчи эле монтип кармап калат да. Аны булар билбейбиз, язвасы бар экен, жарасы бар экен дей беребиз. Алар нервичтеткенде эле ашказан түйүлөт, өзөрүп. Көрдүкпү? Бул барып эмне болот? Өнөкөт болуп калат. Андан жейип, андан ары өтө баштайт. Бирок биз билбейбиз да. Ойлойбуз баарында эле ошондой экен деп. Мисалы, 3-төргө 9-орго келгенде боор. Боорун ойтетип оорубайт, анын ооруганы билинбейт. Бирок денесинде, кожасында көрүнүп турат. Мындай жашоодо биз көбүнчө ден соолугубуз чыңдай сезип жүрөбүз да. Сүт-сай боюнча, дата боюнча карасам, мен китаптакыр эле окшоп айтат го. Мисалы, эгиз балдар төрөлүп атат да. Эгиз балдар туулган күнү дагы, айы дагы, убактысы дагы бир болуп атат да. Бирок карап турсаңыз, бирөөнүкү Асанбек, бирөөнүкү Үсөнбек. Бүттү. Асман менен жердей айырмасы бар. Атты дагы чыгып атпайбы? Үсөнбек башка санга чыгат, Асанбек башка санга чыгат. Мына. Анан ортосундагы аралык дегенде кандай? Ал ким тарбиялады буларды? Кимден эме алып атат, таалим алып атат? Көз карашы, дүйнө таанымы. Аябай көп кейстер бар да. Ошол эгиз балдар же болбосо ошол эле бир туугандар бир үйдө өскөндөрчү. Бирок бир туугандар эми бул асман менен жердей айырмачылык да, бирок эгиздерге келгенде таң каласың да, кантип депчи. Датага салганда экөө бир эле болуп атпайбы депчи. Аты бөлөт. Мына ар бир айдын ошондой цифрасы бар. Мисалы үчүн майда төрөлгөн бир менен декабрда төрөлгөн бирдин кандай айырмасы болот? Аябай, мисалы майда төрөлгөндө жеңил тил табышы бар. Анан ал
мындай да, майда төрөлгөндүктө аныкы күчтүү энергия. Бардыгын адекваттуу чечип кете берет. Анда тил табышы бар. Анын асылдыгы, анан ал ийгиликтүү болот. Түшүндүкпү? Ооба. Себеп дегенде 5 бардык нерсе тил менен чечилет да. Тил менен орнотулат. Өзөк тилде турат. Тилиңди жоготтуң, сен өзүңдү жоготтуң. Тилиңди жоготтуң, улутуңду жоготтуң. 5 тилде турат да. Коммуникация. Как раз бестер аябай мындай чакрасы кичинекей болот, анан Сердечный чакрасы. Карынчак болот дегендер бар. Ал эми туулган күнүндөгү. Туулган күнүндөгү 5 болгондо буларда мындай нерсе да. Булар да тонкий интеллект деп коет, зерек интеллект же болбосо зээр деп коелу да. Кыргыз тилин ала турган болсок, бул иштегендиктен булар бардык нерсени кыска, мындай тарс чече алат. Мындай комплектовка кылат го, мындай кыска цепочканы минтип орнотот да. Технический интеллект аябай жакшы иштешет. Кыска көрөт, бүттү. Биз мисалы моомдай нерсени ал мындай эле кылат. Мына. Ошон үчүн буларга технический интеллект берилген. Ошон үчүн буларга тил берилген да. Моомдай маселени мына мон менен эле бүтүргөн. Ана мунун асылды, конечно, могу жерде мончалык орун алып атпайбы. Эмне кылат? Сүтсайдын жакшы бир эмелеринде Бишкекте бир жакшы иш-чаралар болуп турат экен да. Ушу жакын арадагысы эмне иш-чара бар? 24 майда Сүтсай тренинг институтунун Бишкек шаарындагы башкы офисинде чоң мастер-класс болот. Мастер-класстын аталышы билимге толгон адам бактылуу. Себеп дегенде бүгүнкү күндүн талабы билимдүү болушубуз керек экен. Эгер сен бактылуу болом десең, бир ийгиликти жаратам десең, же бир көздөгөн максатың бар болсо, билим керек экен. Билимсиз сен ийгилик жарата албайт экенсиң. Билим бизге эмне берет? Чындыгын айтканда акча берет. Комфортуңду берет. Акчам кайда? Акчам кайда деп издейбиз, бирок билбейбиз кантип жетиш керек экен. Ошонун кыска жолдорун Сүтсай илиминде методологиясы бар. Так берет. Кыска жолду берет да, билим. Бул жерде ошол эле ден соолук, ошол эле кесип тандоо, ошол эле өзүнүн инсандык өнүгүүсү, анын жеке көз карашын, анын ден соолугун ошол мастер-класста чагылдырып берели дедик. Бул өтө маанилүү. Себеп дегенде билим алып атабыз, бирок бөлүп жарып алып атабыз. А бул мастер-класста кыска жана так, ар ким өзүнүн немесине жараша, запросуна жараша, каалоосуна жараша алат да. Бул бир. Мастер-классты эмне үчүн өткөрүп жатабыз? Жакында мектеп окуучулары бүтүп атат. Булар келечектеги абитуриенттер. Көпчүлүк учурда ата-эненин көз карашы менен кесип тандабай, бала өзүнүн чыныгы шык жөндөмүнө жараша кесип тандаш керек экен. Ошол боюнча кененирээк маалымат берели деген иш-чарабызды күтүп турабыз да. Бул жерде азыр номер жазылып турат. 0700 01 01 81 номерине жазасыздар, катталасыздар. Бул дем алыш күнү күндүзгү саат 12-де. Келесиздер да кенен отурасыздар. Бул жерде силердин өзүңөр суроо бергенге да мүмкүнчүлүк бар. Балдар кыздарыңарды эрчите келип, өзүңөрдүн кесип тандоодогу ордуңарды көрсөңөр болот. Силердин шык жөндөмүңөргө. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Бирок каттоо аркылуу келген жакшы да. Анткени орундар чектелүү. Ошого байланыштуу. Каттоо жүрүп жатат. Каттоо номери 0700 01 01 81 номери. Баасы 600 сом. Баардыгыңыздар үчүн эшик ачык. Андыктан келиңиздер, бүгүн билим алабыз. Билимдин негизинде Сүтсай тренинг институту атайын сиздер үчүн кесип тандоодогу жолдорун көрсөтүп бере турган мыкты мастер-класс. Жакындарыңызга айтыңыздар, өзүңүздөр келиңиздер, жазыңыздар. Мен өзүмдү издеп таппай жатам, көп иш кылып жатам, бирок оюмдагыдай эмес. Мен эртең үй алган жатам, мен эртең машина алган жатам. Ошого жардам бере аласызбы? Менин жылымды эсептеп бересизби деген кайрылуулар бар болсо, 0700 01 01 81 номерине жазыңыздар, кайрылыңыздар. Эң негизгиси бир иш баштаарда консультация алып алган жакшы. Сүтсай чеберлери силерге так, даана, анык кылып сиздин берген сурооңузга, маселеңизге жооп бере алат. Ден соолук боюнча, кесип тандоо боюнча, сиздин ой жүгүртүүңүз боюнча, сиздин кыял жоруңуз, сиздин жөндөмдөрүңүздөрдү ачып бергенге жакшы мүмкүнчүлүк. Андыктан жазыңыздар, катталыңыздар, сурооңуздарды берсеңиздер болот.